Bismillahirrahmanirrahim. Merimdүү жана ырайымдуу Алла субханаху тааlanын атынан баштап, тагдырыбызга ушул күндөрдү жазган Алла субханаху таалага чексиз мактоолор болсун. Анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз бүгүн сабагыбызды улантып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис "Асхаби кан нужум", мени сахабаларым жылдыз сыяктуу, жылдызга окшош. Кайсыл бир сахабанын аркасынан ошол сахаба кылган иштерди кармап, ошол сахабанын аркасынан эрчисеңер, силер адашпайсыңар деген хадис. Биз бүгүн, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө биз кимди эрчишибиз керек? Ким аркасынан жүрүшүбүз керек дегенде, албетте биз биринчи эрчий турган, биз ишенген биринчиден бул Аллахтын китеби Кур'ан, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн башка бир хадисинде "Ва суннату хулафаир рашидин", ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кийинки пайгамбар калтырып кеткен сахабалар, ошол 4 сахаби, эң ыйык 4 халиф сахабалар, алар эң туура жана адашпай турган сахабалар болуп эсептелет. Ошондуктан биз өзүбүздүн сабагыбызды улантып, биздин сабакта болсо ошол сахабаларга эргешүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн кийинки динге эң жакын, динде адашпоого алып келген амал жана иштер, жол ошол сахабалардын жолдору болуп эсептелет. Биз бүгүн сабагыбызда эң биринчи эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң жакын болгон, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны башкалардан да эң көбүрөөк жакшы көргөн, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки халиф болуп эсептелген, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде ал имамчылыкка өткөн жана ошол сахаби тууралуу Алла субханаху таала Кур'анда аят түшүргөн. Албетте бул сахаби болсо деле өтө белгилүү, баарыбыз билебиз. Бул Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху. Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху ушул сахаби кандай болгон, ким болгон жана бул исламда ушул динге, үммөткө кандай кызмат кылгандыгы тууралуу биз кыскача маалымат берип, сабак кылып өтүп кетмекчибиз. Албетте, биринчиден, урматтуу мусулман бир туугандар, Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху анын өзүнүн аты Абдуллах ибн Усман ибн Амир ибн Амр ибн Кааб ибн Саад. Бул Абу Бакр радиаллаху анхунун өзүнүн аты Абдуллах ибн Усман. Усмандын баласы Абдулла. Ошол аты, фамилиясы, жөнү ошондой кеткен, 7 атка чейин. Бир риваяттарда Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 6-чы атасы менен, то есть пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 6-чы атасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын силсиласында келген, аталарынын силсиласында келген Мурра ибн Кааб деген. Мурра ибн Кааб бул деле болсо ошол Абу Бакр радиаллаху анхунун 5-чи же 6-чы атасы болуп эсептелет. Курайши, Тамими болгон Абу Бакр радиаллаху анху. Ал эми эмне үчүн Абу Бакр деген ат алды десе, көптөгөн риваяттар бар. Абу Бакр радиаллаху анху эмне үчүн Бакр деген сөз ага аталып калган десе, өтө көптөгөн маалыматтар бар. Бул тууралуу көптөгөн сөздөр бар. Эмнеге андай деп аталып калгандыгы. Биз ошол сөздөрдүн ортосунан эң эле мааниси бизге дал келе турган, же болбосо бизге түшүнүктүү боло турган мааниге токтолуп кеттик. Бул деле болсо Бакр деген сөз араб тилинде бул бир кооз, чырайлуулук, өтө бир түсү келишкен нерсени ошол Бакр деп не кылышат экен, же Жамил деп, же болбосо Бакр деген сөз бул арабтарда мурда бир чоң ошондой өтө сыйлуу, урматтуу кабила, ошондой уруу болуп өткөн. Дагы ошондой эле бир уламалардын ушул сөздү, Бакр деген сөздү тафсир кылып калагандыгына, бул бир чоң, улуу, урматтуу, сыйлуу мекенге же улуу, урматтуу, сыйуу даражага, ушундай жерге жеткире турган маанини Бакр деп коюшат экен. Абу Бакр радиаллаху анхунун бир гана Бакр деген куньясы эмес, балким анын көптөгөн куньялары болгон. 4-5 кунья болгон. Бул Бакр деген анын куньясы, анын лакабы. Ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лакап кылган Абу Бакр деген. Же ошол исламга чейин ал Абу Бакр болуп, өтө кооздугу, чырайлуулугу үчүн
ошондой бир өзүнүн арабтардын ортосунда, Курайштардын ортосунда өзүнүн бир улуу ошондой макамы бар экендигине белгилүү болгондугу үчүн Бакыр деп аталып калган эле. Аны да Курайш арабтары исламга чейин Бакыр деп, Абу Бакыр деп аталышат эле. Себеби ал инсан өтө кооз, өтө чырайлуу, ошондой эле өзүнүн кавмынын ичинде бир улуу, урматтуу, сыйлуу инсан болгондугу үчүн Бакыр деп аталып калган. Анын башка бир сыфатын, дагы бир башка лакабынан башка бир куньясы Ал-Атиq болгон. Ал-Атиq десе, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде риваят кылган. Анта атиqullah минан нар. Тозоктон куткарылгансың деген, куткарылган деген мааниге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтып келген. Бирок эң эле белгилүү окуясынан бири Атиq деп аталып калгандык себеби Абу Бакр радиаллаху анхунун апасы, Абу Бакр радиаллаху анхунун апасы дайыма эле ошо уул бала төрөсө, аларга Аллах субханаху таала кадар кылып өлүм келип, Абу Бакр радиаллаху анхунун үй бүлөсүндө уул бала турбайт экен. Апасы ушул Абу Бакр радиаллаху анхуну төрөгөндөн кийин Меккени карап туруп ошол жерде дуа кылган экен. Аллахумма инна хаза атиқука минал маут. Я Рабби, мына ушул баланы мен туудум, ушуну өлүмдөн куткарып кал, ушул жашасын деген мааниде келип, Аллах субханаху таалага Кабанын алдында дуа кылган экен. Жана ошондой эле ал ушундай бир риваяттардын. Бирок Айша радиаллаху анха риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анхуга абшир фа анта атиqullah минан нар. Абу Бакр радиаллаху анхуга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөп, сен кубан, сен сүйүн дейт. Анткени сени Аллах субханаху таала тозоктон куткарды деген. Албетте бул да болсо 10 сахабалардын ичинен бир сахаби, 5 менен тирүү кезиндеги сүйүнчүлөнгөн сахабалардын ичинен Абу Бакр радиаллаху анху Атиq деген ысмы бар экен. Ошондой бир атка да не болгон. Андан кийин дагы ошондой өзүнүн ысым сыфаттарынан бири, лакаптарынан бири Абу Бакр радиаллаху анху Ас-Сиддиq, чынчыл дегендик маани билдирет. Же болбосо Ас-Сиддиq дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң белгилүү окуясы бул Ас-Сиддиq деген чынчылдык деген намды каякта алган десе, бул исламга чейин деле же болсо исламды кабыл кылгандыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өтө бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түндө Меккеден туруп Акса мечетиге барып, кайра асманга чыгып, кайрадан таң атканга чейин Меккеге келип калыптыр деген кабар мушриктердин ортосунда, капырлардын ортосунда ошондой өтө бир актуал тема болуп кеткенден кийин капырлар жүгүрүп барып Абу Бакр радиаллаху анхуга сенин досуң мындай деп атат, сенин досуң адашып кетиптир, мындай болуптур, тигиндей дептир деп чуркап барышканда Абу Бакр радиаллаху анхуну ушул сөздү Мухаммад өзү айтты дегенде, ооба ушуну Мухаммад айтты десе, анда мен ага ишенем деген. Бул анын исламга же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллахка болгон чынчылдыгыны далалат кылып туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Ас-Сиддиq деген ат койгон. Хижрат кылып Мадинага келгенден кийин да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен мушриктерге каршы, капырларга каршы урушка, жихадка Ухуд тоосуна барышат. Ухуд тоого барып туруп, Ухуд тоонун үстүнө чыгышканда Ухуд тоосу титрейт. Ухуд тоо титрегенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кадамы менен, путу менен ошо тооду уруп туруп, "Усбут Ухуд фа инна алейка набийюн ва сиддиq." Сенин үстүңдө Аллахтын пайгамбары жана Аллах анын пайгамбарыга шек күмөнсүз иман келтирген Сиддиq Абу Бакр бар. Ва шахидан. Жана ошондой эле эки Аллах жолунда шахид бар деп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ас-Сиддиq деген ат койгон. Абу Бакр радиаллаху анхунун ошондой Ас-Сиддиq деген же болбосо Атиq деген аттары, белгилүү аттары өтө көп болгон. Ошондой эле Абу Бакр радиаллаху анхунун дагы бир ысымдарынан бири, лакаптарынан бири Ал-Атқа. Ал-Атқа деген эң эле ошол белгилүү ысым сыфаттардан бири. Атқа деген сыфат. Бул Аллах субханаху таала ушунча Абу Бакр радиаллаху анхуну даражасын көтөргөндүгү же болбосо ошол кыргыз тилинде айтып коет, атыга заты жарашкан. Чындап эле Аллах субханаху таала бул инсанды Абу Бакр радиаллаху анхуну атыга же ошол лакаптарына затында жараштырган. Аллах субханаху таала Абу Бакрды ушунча даражасын көтөргөн. Бакр деген сөздү же болбосо Ас-Сиддиq деген
sıfattарыны, лақаптарын қарай тұрған болсақ, Аллахқа еш шек күмәнсіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға еш шек күмәнсіз иман келтірген, дайыма тасдиқтап, чыншыл болғандығы үшін, же болбосо өтө бір өзінің қауымын içinde, insanların ортосында, insanların içinde улуу, урматтуу, белгилүү бир сыйлуу адам болгондугу. Ошондой эле бүгүн мына биз кыяматка чейин бул инсан тууралуу түшкөн аятты окуйбуз. Бул аят деле болсо Аллах субханаху тааля Кур'анда «Васаюджаннабухал атқа». Атқа деген ушул ысымды, ушул лакапты Аллах субханаху тааля өзү берди десек деле болот. Абу Бакр радиаллаху анху Аллах субханаху таалага жетиш үчүн, Аллах субханаху тааланын дин ушул ыраазычылыгына жетип, динге кызмат кылууну өтө жакшы көргөндүгү үчүн белгилүү окуя, белгилүү тарыхты карап көрсө билинип чыккан нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар. Субханаллах, Абу Бакр радиаллаху анху каерде, биз каякта? Абу Бакр радиаллаху анхунун даражасы, Аллах субханаху тааланын алдында ким экендиги, ал инсан кандай болгондугуну бүгүн карап көрө турган болсок, биздин бүгүнкү күндөгү болуп аткан окуяларды карап көрө турган болсок, өтө бир кээде ушундай алардын жолу эмес, башка жолду карап кетип аткандай эле сезилет. Абу Бакр радиаллаху анху Аллах субханаху тааланын бейиши бар экен, бейиште Аллах субханаху таала сага орун берет экен, же болбосо Аллах сенен разы болот экен деген сөздөрдү укканда, же болбосо кайсыл бир мусулман экинчи бир мусулманды жардамсыз таштап койсо, эртең кыямат күнү Аллах ал инсанды жардамсыз таштап коет экен дегенде, ал инсандын жүрөгү ооруп, эзилип, кыйналып кетет экен. Субханаллах, бүгүн канчалаган мусулмандар жардамсыз, канчалаган мусулмандар ачка, же болбосо канчалаган мусулмандарды акысыз өлтүрүп кетип аткан капыларды көрүп туруп, үн чукпай отурган мусулмандарга мен айткым келип аткан нерсем, Абу Бакр радиаллаху анхуну Аллах Кур'анда Ал-Атқа деп атады. Бул аяттарды, бул кереметтүү Кур'анды биз кыяматка чейин окуйбуз. Васаюджаннабухал атқа дегени, субханаллах, Абу Бакр радиаллаху анху исламды кабыл кылып, мусулман болуп жүргөн кезинде Меккеде өтө көп мушриктер, капырлар мусулмандарды өтө көп зулум кылып, мусулмандардын башына өтө бир кыйынчылык келип баштайт. Алардын ичинде биз билебиз, Али Ясирди канча кыйнашкан, эң эле белгилүү бизге болгон, биздин тарыхта жазылып келген белгилүү окуялардын бири Билал радиаллаху анху. Билал радиаллаху анху кул болгон, хабаши болгон, башка жерден болгон, түсү да башка болгон, өңү да башка болгон. Ал инсан кул болуп келип исламды кабыл кылгандан кийин Абу Бакр радиаллаху анху, Бакр өзүнүн кавмынын ичинде, өзүнүн кабиласынын ичинде өтө бир сыйлуу, урматтуу, инсандар урматтаган өтө чоң тажир, бизнесмен, бай инсан болгон. Бүгүн ислам дини, ла илаха иллаллах келмеси кул менен ушунча чоң өзүнүн кавмынын ичиндеги бийликте, ушунчалык урматчылыкта, сыйлыкта жүргөн инсан менен бир кул экөө динде бир болуп калды, тең болду даража деген маани. Аллах субханаху тааланын диниде ошондой. Бай, кедей, камбагал, же болбосо күчтүү, күчсүз деген нерсе биз Аллахтын алдында бирбиз, бир гана Аллахтын алдындагы сыйлуу, урматтуулар Аллахка көрүп таква кылып чыккандар деп билебиз. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху мусулмандардын ошондой кыйналгандыгын көрүп, анын да виждан, анын да жүрөгү, анын дагы ичиндеги бар иман, анын ичиндеги болгон намыз, исламга болгон күйүү аны жөн калтырбады. Абу Бакр радиаллаху анху ошол инсандарга өзүнүн акчасыны, өзүнүн байлыгыны чыгарып, сарптап ошол инсандарды ошончо азаптан куткарууга аракет кылып, чындап эле ал инсандарды куткарды. Аллах субханаху тааля бул инсанды ошол Кур'анда «Васаюджаннабухал атқа». Сени Аллах субханаху тааля ошондой бир өтө бир кайгылуу азап, ар кандай жамандыктардан куткарат деген мааниде өтө бир таквачылыкка көп, бул «Васаюджаннабухал атқа» дегени таквачылыкка өтө көп аракет кылган, өтө Аллахтан көп корккон таква деген намга конгондугу, ошол лакап бергендиги Аллах субханаху тааля бүт өзүнүн малыны, мүлкүнү, жакшылыгыны, ошол бар нерсесини Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн аллази юти малаху ятазакка, ошол мал мүлкүнү, дүйнөсүнү, бүгүн анын тегерегиндеги бар мал мүлктү Аллахтын ыраазычылыгына жетиш үчүн
Bardığını startap beret ele.